Сіз үйде болосыз, болбойсуз. Америкада мен качып келдим дейт. Эмне себептен, эмне үчүн десеңиз, мен ушундай барабан антен, бардык канал тарта турган чоң антенна алып коюп койдум. Үйдө телевизор алып келип койдум дейт. Экран ушунчалык чоң дейт да. Сыймыктанып мен көрүп отурабыз телефондо, пультта ойнотуп, мынтип андай кылып дейт. Балдарым кичинекей. Күндөрдөн бир күн ишке кеттим. Балдарым өздөрү калган, апасы дагы ишине кетти. Кайра бирдекем унутуп калып үйгө кайтып келдим дейт. Кайтып келип эшикти ачып карасам, балдарым телевизордогу уятсыз сайттарды көрүп алып, ошо каналдарга коюп алып, ошол нерсени дурап атат дейт. Ошол учурдан кийин телевизордо чектөө киргиздим дейт да. Кыссадан кысса алышыбыз керек, урматтуу мекендешим. Интернет бизди келтирип койбосун. Интернеттин биринчи этабына биз жеңилип бүттүк. Интернет кааласак бизге кирип бүттү. Ойлогон нерсебизди чыгарып берип атат. Көргөн нерсебизди кайра алып келип алдыбызга чыгарып берип атат. Күнөө кылыш ушунчалык жеңил кылып койду интернет. Мурда кыздарга тийишиш, кыздарга салам айтыш кыйын эле. Азыр кеңири телефондон таныш барып жакындыкты 100% жакындатып коет дагы, анан ал жагы 10% эле калып атат да. Интернетке чектөө киргизиш керек. Чектенип колдон. Биринчи этабына жеңилдик, экинчиси кандай болот Кудай билет. Мындан кийинки өнүгүү, мындан кийин телевизорлор бизге алдыбызга нелерди чыгарып берет, Аллаху алам.